Транспорт коомдун күнүмдүк жашоосунун ажырагыс бөлүгү жана прогресстин кыймылдаткычы экени шексиз. Күн сайын ар бир жаран транспортту колдонууга муктаж. Ал бизди мобилдүүлүк жана ыңгайлуулук менен камсыз кылат. Транспортко отун майы керек жана күйүүчү майга болгон муктаждык абдан олуттуу. Ансыз экономикабыз жабыркап, транспорт тутуму иштөөгө жөндөмсүз болуп, жашоо образыбыздын мүмкүнчүлүктөрү чектелет. Кыргызстанда бул тармакта түзүлгөн кырдаал уникалдуу. Өлкө күйүүчү майдын импортунан толук көз каранды болгонуна карабастан, ага болгон баа башка импортчу өлкөлөргө салыштырмалуу атүгүл мындай атаңдаш рынокто жеке компаниялар болгон учурда да төмөн бойдон калууда. Жеке түзүмдөр бензиндин баасын кантип кармап турат? Эмне үчүн Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы бааларды салыштырууга мүмкүн эмес? Күйүүчү майдын абалы туруктуу жана болжолдуу ала тургандай болушу үчүн эмне кылуу керек? Келгиле талдап көрөлү. Кыргызстанда 1 миллион 300 миңден ашык ар кандай категориядагы транспорт каражаты бар. Жыл сайын өлкөгө 1 миллион 200 миң тоннадай күйүүчү май ташылып келет. Орто эсеп менен ар бир унаага жылына 1 тоннага жакын отун туура келет. Өлкөдөгү күйүүчү майлоочу майдын жалпы көлөмүн 95% Россиядан импортталат. Ал эми өлкө ичинде өндүрүлгөн мунайзат продукцияларынын көлөмү өтө аз жана керектөөнүн 5%-ын гана камсыздайт. Казакстандан алып келүүлөр тууралуу айтсак, акыркы бир нече жылдан бери бул өлкөдө мунай заттарын экспорттоого чектөө киргизилген. Азыр Кыргызстан коңшу өлкөдөн суютулган газды гана импорттойт. Монополияга каршы кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда күйүүчү май рыногунда 5 ири нефтитрейдер иштейт. Алар күйүүчү майга болгон ички суроо талапты камсыз кылат. Алар Газпром нефть Азия ЖЧК, Газпром АЗС тармактары, РН Кыргыз нефтепродукт, ЖАК Роснефть АЗС тармактары, Альфа Ойл ЖЧК, Ред Петролиум АЗС тармактары, Шнос ЖЧК, Бишкек Петролиум АЗС тармактары, Партнер нефть ЖЧК, Партнер нефть АЗС тармактары. Булардын баары Россияда өндүрүлгөн бензин жана дизелди алып келишет. Кыргызстанда 900дөн ашык май куюучу жай жана 39 мунай газ чарбасы бар. Жеткирүү темир жол аркылуу гана жүргүзүлөт. Жалпы импорттун 60% Чүй облусуна келип түшкөндүктөн, бул облустун аймагында мунай сактоочу жайлардын саны көп. Күйүүчү май андан кийин бензин ташуучу автоунаалар менен түштүк регионго, Талас облусуна, Ысык көлдөн Нарын облусуна жеткирилет. Керектөөчүлөрдү тынчсыздандырган негизги маселе бензин менен дизелдин баасы. Эмне үчүн алар кээде көтөрүлүп, кээде түшүп турат? Баанын калыптанышы дүйнөлүк биржалардагы котировкаларга түздөн түз байланышта. Анткени Россиянын рыногунда күйүүчү майдын баасын аныктоодо трейдерлер ушул котировкага карашат. Бул жерде экспорттук альтернатива деген түшүнүк бар. Демек, мунай компаниялары дүйнөлүк баалар жогору болгондо экспортко ири көлөмдөгү мунай заттарын чыгарышат. Кыргызстанда бензин менен дизелдик отундун баасы мунай импортунан көз каранды болгон башка өлкөлөргө салыштырмалуу чындап эле төмөн. Эгерде бааларды КМШнын башка өлкөлөрү менен салыштырсак, баалар мунай өндүргөн өлкөлөрдө эң төмөн. Тажикстанды мисалга алсак, бул өлкөдөгү Кыргызстан сыяктуу эле зарыл болгон күйүүчү майлоочу майды толугу менен чет өлкөдөн ташып келет, бирок баа 30%га жогору. Бензин менен дизель отуну $1 жогору бааланат. Ал эми Кыргызстанда $0,6. 5-6 жылдан бери Кыргызстандын рыногунда керектелген көлөм өзгөргөн жок. Бул көлөм жылына 1 миллион 200 тоннадай. Анын ичинен 60% бензин, 40% дизель майы. Күйүүчү майлоочу май толугу менен Россиядан экспортталгондуктан, Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөрү жыл сайын индикативдик баланска кол коюшат. Бул Россия тараптан экспорттук алым эсептелбеген күйүүчү майлоочу майдын көлөмү. 2023 жылы Кыргызстан экспорттук алым эсептелбеген 460 миң тонна бензин, 485 миң тонна дизель отунун, реактивдүү кыймылдаткыч отунунан 150 миң тонна, 50 миң тонна мунай жана 60 миң тонна мунай битумун алат. Экспорттук алым төлөнбөгөндүктөн Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 3-5 сомго арзан. Россияга зависимыйбыз чындыгында. Бирок заводдор чындыгында бааны каалагандай койгон үчүн баа дүйнөлүк биржа өсүп, ошонун негизинде заводдордогу бааны көтөргөн үчүн
ошого зависимый болуп туруп бизде дагы баа өзгөрүп турат. Бирок эми биздин жеке импортерлор буга чейинки алган объем менен азыркы жаңы алып келип аткан объемдордун ортолук средний себестоимость чыгарып туруп сатып атышат деп ойлойм. Мисалы ошол эле Россиядан алган объемдорду, мисалы ошол эле Өзбекстан, Афганистан, Тажикстан, аларга салыштырмалуу бизде арзан. Эмне себептен? Себеби бизде 5 пошлина берет. Тажикстан, Өзбекстанга салыштырмалуу бир топ эле арзан. Өзү негизи Средний Азияда эң арзан Казакстанда болгон болсо, андан кийинки эле бизде турат. Кыргызстандын чекене рыногу монополияга каршы кызмат тарабынан жөнгө салынат. Бирок жөнгө салуу катуу деп айтууга болбойт. Ал мониторинг жүргүзүү менен чектелет. Белгилей кетсек, кыргызстандык нефтетрейдерлер өз ара келишимдин негизинде иштешет. Кирешелүүлүктүн минималдуу пайызы 1-2% түзөт. Сабаттуу пландоонун натыйжасында нефть продуктыларынын дүйнөдөгү бааларынын кескин өзгөрүүсү Кыргызстандагы керектөөчүлөргө дароо сезилбейт. Анткени өлкөдө мунай продуктуларына болгон баалар теңдештирилип турат. Баанын жогорулашы же төмөндөшү мунай базарларындагы күйүүчү майлоочу майдын корун эсепке алуу менен акырындап өзгөрөт. Монополияга каршы кызмат Россиянын рыногундагы кырдаал, анын ичинде киргизилген чектөөлөр акыркы айларда Кыргызстандын рыногунда олуттуу таасирин тийгизип жатканын моюнга алат. Россия ички рынокты каныктырууга аракет кылып жаткандыктан мунайды кайра иштетүүчү заводдор экспорттук бааларды жогорулатууда. Заводдордогу пландуу жана пландуу эмес оңдоо иштери дагы Кыргызстанга экспортталган көлөмдүн азайышына таасирин тийгизүүдө. Мындан тышкары, баага Кыргызстандын ичиндеги салыктар дагы таасир этет. Импорттагы кошумча нарк салыгы 12% болсо, сатуудан алынган салык 1%. Бензин тобундагы акциз тоннасына 5000 сомдон айланса, дизель отундун тоннасына 400 сом болот. Ал эми 2023 жылдын июль айынан тарта суюлтулган көмүр суутек газына болгон акциз тароо жогорулап, тоннасына 3000 сомдон эсептелип калды. Коомчулук нефтетрейдерлер күйүүчү майлоочу майды сатуудан ойго келбегенде киреше алышат деп эсептегени жашыруун эмес. Иш жүзүндө абал таптакырандай эмес. Буга чейин белгилегендей, күйүүчү майлоочу майды ири импорттоочулар рентабелдүүлүктүн минималдуу пайызын 1-2% деңгээлинде кармап турат. Ошол эле учурда дүйнөлүк орточо көрсөткүч 10-12%. Учурдагы 1-2% Кыргызстандагы күйүүчү майлоочу майды импорттоо жана сатуудагы азыркы шартты колдоп турууга мүмкүндүк берет. Бирок нефтетрейдерлердин эсеби боюнча, рынок андан ары өнүгүшү үчүн кирешелүүлүктүн пайызын 5-7%га чейин көтөрүү зарыл. Бул учурда кошумча алынган киреше тармакты кеңейтүүгө жана шарттарды жакшыртууга, ошондой эле тарифтик олку-солкулукту тегиздөөгө жумшалмак. Частный секторлор алып келет деген туура. Бизде негизи Кыргызстанда мисалы бир 5-6 фирма, жеке тараптар, частный лицолор алып келишет. Мамлекет өзү эч качан алып келбейт. Себеби бизде мамлекеттик бир дагы АЗС же болбосо башка социальный точкалар жок. Ошондуктан биздеги элди жалпы ГСМ менен камсыздаган бул жеке компаниялар. Биздин правительство болгон күчүн жумшап, Россия менен сүйлөшүп, бизге квота бөлдүргөнү өзүнчө чоң маселе болуп атат. Эми оны ачык эле айтыш керек. Самый главный баа жогору болобу, низкий болобу, не имеет значения. Значение, чтоб ал жактан стабильно бизге мисалы бир жылда бөлүнгөн квотаны ошону беспрерывно берип турса, ошол чоң утук болот деп ойлойм. Ошого биздин деле импортерлор колдон келген аракетин кылып, правительство менен биргеликте иш алып барып атышат. Ошол эле учурда Кыргызстандагы нефтетрейдерлердин ишмердүүлүгү ачык айкын. Өлкө үчүн коюучу майлоочу майды импорттоо өзгөчө мааниге ээ болгондуктан, нефтетрейдерлердин ишмердүүлүгү мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдө. 2022 жылы компаниялардын ишмердүүлүгүнөн 14,5 миллиард сом салык төлөмдөр алынган. Кыргызстандагы керектөөчүлөрдүн негизги суроолорунун бири эмне үчүн коңшу өлкөдө баа 1,5 эсе төмөн? Эмнеге Кыргызстан бензин менен дизелди Казакстандан сатып албайт? Чындыгында жообу жөнөкөй жана ошол эле учурда татаал. Биринчиден, Казакстан өзү мунайзат өндүрөт жана аны эл аралык баада экспорттайт. Мына ушундан көп киреше табат. Экинчиден, Казакстандын ичинде күйүүчү майдын баасы элге өздүк наркынан төмөн сатылат.
Чындыгында бензин жана дизель майын өндүрүү алардын сатылган бааларынан алда канча кымбат. Бирок мунайзатты чет өлкөгө сатуудан түшкөн кирешенин натыйжасында мамлекет мунайзатты кайра иштеткен заводдордун чыгашаларын жаап берип, муну менен өз калкы үчүн төмөн бааны кармап келет. Күйүүчү майлоочу майдын баасын төмөн кармап туруу саясаты Казакстандын экономикасына абдан катуу сокку урду. Бензин менен дизель чек ара чектеш райондордон агылып кетип жатты. Өлкө жыл өткөн сайын эң керектүү учурларда эгин себүү жыйноо мезгилдеринде күйүүчү майлоочу майдын жетишсиздигине кабылууда. Ошондуктан ушул жылдын апрелинде 2022 жылдын январь айындагы окуяларга карабастан Казакстандын өкмөтү мунайзат продукциясынын баасын жогорулатты. Президент Токаев мындай кадамды төмөндөгүчө түшүндүрдү. Коммуналдык чөйрөнү модернизациялоо максатында мен жаңы тарифтик саясатка өтүүнү тапшырдым. Учурда кырдаалда өкмөт жылдар бою консервацияланган көйгөйлөрдү чечүүгө аргасыз болот. Башка жол жок. Биз региондо жалгыз эмеспиз. Баарында отундун баасы биздин өлкөгө караганда жогору. Ошондуктан мамлекеттин бардык субсидиялары башка өлкөлөрдүн экономикаларына кетип жатат. Биз же тарифтерди көтөрүп рынокко жакындатабыз, же бардык шаарларда жана айылдарда инфраструктурасыз калабыз. Өткөн жылы Самрук казына фондунун эсебинен гана тарифтерди кайчылаш субсидиялоо үчүн 1 триллион теңгеден ашык акча сарпталды. Бул базар экономикасынын принциптерин ачыктан ачык бурмалоо. Жакынкы жылдары Казакстанда бензин менен дизелдин чекене баасы 50%га өсүшү керек. Президенттин тапшырмасына ылайык, казакстандык энергетиктер көмүр суутектүү сырьёнун ресурстук базасын жана аны кайра иштетүү үчүн өндүрүш кубаттуулугун көбөйтүү иштерин баштады. Тактап айтканда, мунайзатты кайра иштетүүчү 3 ишкананын кубаттуулугу көбөйтүлүп, мунайзат кендеринин жаңы аймактары иштетилип башталат. Казакстанда ушул жай мезгилинде Чымкент мунайзат химиялык заводундагы оңдоп түзөө иштерине, ошондой эле Атыраудагы заводдо жаралган авариялык абалга байланыштуу АИ-95 бензини жана дизель тартыштыгы жаралган. В нескольких регионах Казахстана наблюдается дефицит бензина. Ситуацию с дефицитом дизельного топлива в некоторых регионах страны сегодня прокомментировали в Министерстве энергетики. В Туркестане ажиотаж с бензином. В наличии он есть только у крупных сетей АЗС. Бензин и дизельное топливо подорожают. В Павлодарской области возник дефицит топлива. В Казахстане еще на полгода продлили запрет на вывоз бензина и дистоплива автотранспортом. Коңшу өлкө АИ-95 бензини жана дизелге болгон суроо талапты канаттандыруу үчүн Россиядан күйүүчү майлоочу май импорттоп жатат. Тилекке каршы Казакстанда мунайзат кору мол экенине карабай, мындай көрүнүш жыл сайын кайталанып келет. Ошондуктан 2023 жылдын башында Россиядан 850 миң тонна бензин жана дизель ташуу боюнча макулдашуу түзүлгөн. Энергетиктердин божомолунда калкты күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо иши октябрь айында гана турукташат. Буга байланыштуу Казакстан күйүүчү майлоочу майды чоң көлөмдө экспорттой албайт. Казакстан байма-бай бензин жана дизелди автотранспорт менен ташып кетүүгө убактылуу тыюу салганын жарыялап келет. Учурдагы мындай чектөө август айынын башында дагы 6 айга узартылган болчу. Азыр дүйнөдө көмүр суутектүү отуну менен туруктуу түрдө камсыз кылууда көйгөй жаралууда. Күз-кыш мезгилинин алдында, башкача айтканда, дизель көп сарпталган учурда, дүйнө жүзү боюнча дизель менен камсыздоо иши кечеңдеп жатат. Россиянын өзүндө да ушундай эле көйгөйлөр орун алып келет. Бартыштын санкцияларынан улам, унаа жолдор жана темир жолдор аркылуу ташуулар өзгөрүүгө учурап, анын кесепеттеринен күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо мөөнөттөрү узарды. Бул Россиянын аймактарындагы май куюучу жайларда бензин менен дизелдин тартыштыгын алып келди. Өнүккөн транспорт системасы мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүдө маанилүү ролду ойнойт. Мунай продуктыларын жеткирүү боюнча өнүккөн система жумуш орундарын түзүп, инвестицияларды тартат. Көптөгөн адамдар бензин жана дизелдик отунду өндүрүү, бөлүштүрүү жана тейлөөгө байланышкан тармактарда иштешет. Күйүүчү майлоочу май рыногунун өнүгүүсү уланууда. Ал эми керектөөчүлөрдүн талаптары барган сайын күчөп барат. Баалар, күйүүчү майдын сапаты, анын экологиялык көрсөткүчтөрү жана айдоочуга көрсөткөн тейлөө жана ыңгайлуулук деңгээли керектөөчүлөрдүн тандоосуна таасир этүүчү маанилүү факторлор.
Кыргызстан отундун импортунан көз каранды жана ресурстары чектелүү болгонуна карабастан, өлкөдө отун рыногу атаңдаштыкка жөндөмдүү жана динамикалуу бойдон калууда. Нефтетрейдерлер жигердүү өнүгүп, кардарларына мыкты шарттарды жана кызматтарды көрсөтүүгө умтулуп келишет.